Саламатсыздарбы. Эмесе ошондо программасы. Бүгүн Бишкекте Ботаникалык Бактын 80 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Башынан тартып бул Бак Илимдер академиясынын курамына кирет. Анын тарыхы 38-жылдын мартында башталган, 64-жылы болсо Ботсадка илимий-изилдөө институтуна тең макам берилген. Азыр анын ичинде 4 илимий лаборатория иштейт. Ботаникалык бакта өткөрүлгөн бүгүнкү маалымат жыйыны анын кайра жаралуусуна арналат деп айтылды. Андай болсо, бактын жетекчилиги жана башка эколог окумуштуулар анын тагдырына мурда пайда болгон коркунучтар артта деп эсептегендей. Мурдагы президенттин учурунда Ботсадды Илимдер академиясынан алып, башка уюмга баш ийдирүү аракеттери көп болгон. Анда дагы ошол өзгөрүүлөр банктын кайра жаралуусуна өбөлгө болот деп айтылган, бирок Илимдер академиясы ага каршы чыгып отуруп, Ботсадды сактап калган. Анткени менен ал кездеги өлкө жетекчилигинде илим жана илимий-изилдөө эмне экенин түшүнгөн эч ким болгон эмес. Ошондой эле абал мэрияда да, билим берүү министрлигинде да түзүлгөн. Бул министрлик жөнөкөй мектептерде дагы тартып орното албайт. Мындан бир эле жыл мурда Илимдер академиясы өзү калабы калбайбы дегенде маселе курчуп болчу. Акырында атайын мыйзам кабыл алынып, ага коммерциялык эмес уюм деген макам берилди жана анын негиздөөчүсү катары өкмөт өзү жазылды. Академияны таптакыр жок кылып, бошогон аймагына жаңы үйлөрдү же соода борборлорду куруп салуу коркунучу күч болгон. Шаар мэриясында дагы, мурда да, азыр дагы илим эмне экенин, андан элге кандай пайда болоорун, дегеле илимдин коомдогу ордун жана маанисин түшүнгөндөр жокко эсе. Алар бардык баалуулуктарды акча санагандай дааналап санайт. Мисалга, шаар ичинде канча бак кыйылса, биз андан да көп көчөт тургуздук деп мактанат. Бирок бүгүнкү жыйында белгилүү эколог профессор Шүкүров айткандай, кыйылган бактар менен кошо алардын жалбырактары да жоголуп жатат. Көчөттөр болсо, анчалык жалбыракка 10 жылдан кийин гана ээ болот. Ошондуктан мэрия кызматкерлери айткан себептер шылтоого гана окшош. Шаар тургундардын шарттарын жакшыртуунун ордуна алар өз маселелерин чечип жатат. Шүкүрөвдүн айтымында кыргыз жетекчилери Европага барып, ал жактагы шаарларда бактар аз экенин көргөндө, бактын кереги деле жок турбайбы деген ой менен кайтат. Былтыр июнда Бишкекке москвалык архитектор Андрей Каравянский келгенде дагы, силерде өсүмдүк өтө көп экен, алар шаардын көркүн бузуп, хаос жаратат экен деп билдирген. Приход к власти. Бийликке жоопкерчиликсиз адамдар келгенде, алар башында маселелерге жөн гана көңүл бурбайт. Кийин болсо бардык чектерден ашып кетет. Акылга сыйбаган себептерди таап чыгат. Ошол себептен акыркы жылдары биздин шаардагы жашылдандыруу улам начарлап баратат. Озеленение все хуже и хуже. Бирок Европа же ошол эле Москванын менен биздин климат ар башка. Суарбасаң, Бишкектин ичиндеги чөп-чар үйүндөй эле күйүп кетет. Европада болсо кышында салыштырмалуу жылуу, жайында болсо салкын болот. Ал эми Бишкекте адам атайылап кам көрбөсө, эч нерсе жакшылыктуу өспөйт. Аны Бишкектин айланасындагы жанын араң сактаган сөксөөлгө окшогон бактар эле далилдеп турат. Абаны кычкылтек менен байыткандан тышкары жашыл өсүмдүктөр шаар ичиндеги чаңды да азайтат. Чаң болсо Бишкекте адам үчүн эң зыян заттардын бири. Чаң бардык калдыктардын калдыгы. Бишкек мэриясы болсо көчөлөрдү кеңейтүү шылтоосу менен бактарды кыйып, атактуу парктардын ичине үй курууга уруксат берип, жашыл өсүмдүктөрдү жок кылгандан жок кылууда. Мындай аракеттерди шаар тургундарына каршы көрүлгөн душмандык деп да атаса болот жана аны мэрия өзү гана эмес, аны менен кошо архитектура агенттиги, жашылдандыруу кызматы жана башкалар жасап жатат. Алар өз милдети менен вазифасынан мурда күнүмдүк кызыкчылыктарын гана көздөйт. Бирок сурап калсаң, манас айткансып жетишкендиктери жөнүндө токтобой бир саат сүйлөй алат. Иштен мурда сөз болуп калды. Ошондо саламат калыңыздар.